Азыр биз синус функциясын кармаган теңдемелерди чыгаруунун мисалын көргөзөлүк. Бизге 2 синус x плюс тамыр алдында 2 барабар 0 теңдемеси берилсин. Анда бул теңдемени чыгарыш үчүн дагы эле 2 синус x'ти барабардыктын сол жагына алып калып, тамыр алдында 2-ни барабардыктын оң жагына өтсөк, минус белгиси менен өтөт. Ошентип синус x барабар минус тамыр алдында 2-ни 2-ге бөлөбүз. Эми x'ти өзүн тапсак, барабар формула боюнча минус 1-дин k даражасы, себеби синус x барабар a болсо, x'ти биз мындай формула менен тапканды өткөн болчубуз. K даражасы арк синус a плюс пи n z'ке тиешелүү. Башкача айтканда, n дайым бүтүн сан болушу керек. Анда арк синус a дейт. Формуладагы a'нын ордунда бизде минус тамыр алдында 2 бөлүнгөн 2 турат. Плюс пи n z'ке тиешелүү. Башкача айтканда, n бүтүн сан болуш керек. Ошентип x барабар минус 1-дин k даражасы, арк синустун аргументи терс сан болуп калгандыктан, арк синус так функция экендигин эске алсак, анда минус алдына чыгып кетет. Арк синус дайым арк синус бул өзү так функция болчу. Тамыр алдында 2 бөлүнгөн 2 плюс пи n бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү. Ошентип x барабар бул жерде минус 1-дин k даражасы, бул жерден дагы минус чыкты. Аларды көбөйткөндө анда негиздери бирдей болсо, даражалар кошуларын билебиз да, анда k плюс 1 даража болуп калды. Муну кайрадан түшүндүрөбүз. Кайдан чыкты? Себеби минус 1 өзүнүн k даражасы бар болчу. Бул жактан дагы бир минусту көбөйткөндө, демек дагы минус 1 кошулат да. Ошентип арк синус тамыр алдында 2 бөлүнгөн 2. Бул эмне дегендик? Синус канча градуста тамыр алдында бөлүнгөн 2-ге барабар дейт. Муну билебиз, 45 градуста экендигин. Башкача айтканда, пи бөлүнгөн 4 плюс пи n бүтүн сан болушу керек. Ошентип биз издеген теңдеменин жообу чыкты. Жообу минус 1-дин k плюс 1 даражасы, пи бөлүнгөн 4 плюс 2 экен. Эми дагы бир мисалды чыгарып көргөзөлүк. Кандай болот экен? Бул жерге номер 2-чи мисал деп коелук. Анда синус жана жогоруда айткан элек синусту кармаган теңдемелер кандай чыгарыларын көргөзөлүк деп. X бөлүнгөн 4 барабар 2-ден 1. Дагы эле жогоруда жазылган формуланы пайдалансак, анда формулада синус x барабар a деп турат. X'тин ордунда бизде x бөлүнгөн 4 турат. Анда x бөлүнгөн 4 барабар минус 1-дин k даражасы, арк синус a дейт. A'нын ордунда 2-ден 1 турат, плюс пи n бүтүн сандарга тиешелүү z'ке. Ошентип анда x бөлүнгөн 4 барабар минус 1-дин n даражасы экен бул жерде n. Арк синус 2-ден 1 деген эмне? Синус канча градуста 2-ден 1-ге барабар дейт. А синус биз 30 градуста 2-ден 1-ге барабар экенин билебиз. Аны радиан менен жазсак, пи бөлүнгөн 6 болуп калат. Пи n z'ке тиешелүү болду. Биз али x'ти таап бүтө элекпиз. Себеби бул жерде сол жакта биз x бөлүнгөн 4 болуп калды. Анда x'ти табыш үчүн барабардыктын 2 жагын тең 4кө көбөйтөбүз. X бөлүнгөн 4'тү 4кө көбөйтсөк x калат.
анда минус 1-ден n даражасы, n бөлүнгөн 6-ны 4-кө көбөйтсөк 4 алымына көбөйтүлөт 4 пи бөлүнгөн 6 плюс 4 пи n z'ке тиешелүү. Себеби азыр эле айттык, теңдеменин эки жагын тең 4-кө көбөйтөбүз. Ошентип эң акыркы жообу 1 минус 1-ден n-инчи даражасы 4 менен 6-ны 2-ге кыскартып жиберсек болот. Анда 2 пи бөлүнгөн 3 плюс 4 пи n z'ке тиешелүү болот экен. Ошентип биздин теңдеменин жообу же болбосо теңдеменин тамыры буга барабар болот экен.